Саламатсыздарбы? Менин атым Рахат Жусмамбетова. Санариптик коопсуздукка баруу үчүн, коопсуздукту кылуу үчүн экинчи кадам жөнүндө айтып берейин. Интернетте жолуккан адамдардын баардыгы эле ошол адамдар, ошол чыныгы адам экени дайыма эле чыныгы адам болушу мүмкүн эмес. Анткени кээ бир кылмышкерлер көбүнчө жасалма социалдык медиа профилдерди түзүп алышат дагы. Ишенимдүү колдонуучулар менен кат алышууга же болбосо кат алмашууга, алардын электрондук интернет банкингге, электрондук капчыктарынын маалыматтарын сурап, андан ал маалыматтан капчыктагы акчанын баарын уурдап кетүү үчүн иштерди кылат. Эгер сизге чоочун адам онлайн режимде кайрылып, жеке маалыматыңызды бөлүшүүнү талап кылса же акча сураса, бул сизди тынчсыздандырышы керек да. Мүмкүн болсо бул ал киши жөнүндө интернетте маалыматты издеп карап, чын эле адам экенинби ошону карап чыгышыңыз керек. Адамды карап чыккандан кийин ишене элек болсоңуз, же бирок дагы деле болсо ал кишинин достугун кабыл алгыңыз келсе, жанагындай подписка деп коет эмеспи, Instagram, Facebook, электрондук почта, Mail.ru, Gmail'га ар кандай электрондук билдирмелер келет. Ошол билдирмелер келгенде сиздер менен чыныгы эле адамдай болуп, мен бул жактан банктан чалып жатам же болбосо банктан жазып жатам, сиздин капчыгыңызга бирөө кол салып жатат, ошон үчүн пароль, логиндериңизди бериңиз десе, андай маалыматты бербешиңиз керек. Андан кийин ошол социалдык тармактарда өзүңүздү коопсуз сезүү үчүн купуялуулук орнотушуңуз керек. Же болбосо двухфакторная аутентификация деп коет, ошону күйгүзүп, профилиңизди көрө турган маалыматты чектеп коюшуңуз керек. Эсиңизде болсун, интернетте чыныгы дүйнө сыяктуу эле эрежелер бар. Бейтааныш адамдар менен купуя жана жеке маалыматтар менен бөлүшпөңүз. Көңүл бурганыңызга чоң рахмат. Санариптик коопсуздукка болгон кийинки кадамдарды көрүңүз.